Сенсиз да сен дегениңби 10 күн жалаң эркектер менен бир эле кызмын. Жыттын сиздерге экран аркылуу берүүгө аракет жасайлы. Чыттап коюңуздар деп. Ала электе айткан да, тамак жасаган билесиңби деп. Мен ачыгын айткам, мен баарын билбейм. Чаа коюп бергем мамама. Калчылдапчы. Келиниме барып жардам берип койчу, көчөнүн эле телевизордо чыгып ырдап атып эле бүгүн очоктун түндө туруп калса аябай боорум ооруп атат, жардам берип койчу. Ата-энем каршы болуп аткан ата-энем азыр мен менен абдан сымыктанышат да кой. Өзүм назик колдору менен камыр жайыптык. Саламатсыздарбы? Мен Жумакеева Жанара Жумакеевна медцентр КЖ клиникасында лор дарыгери болуп эмгектенем. Сиздерге тарсылдактын жарылуусу жөнүндө айтып бергим келип турат. Тарсылдак кайсы учурда жарылат? Кулакка травма алганда, өнөкөт кулактан ириң акканда жана кулакты убагында дарылабаганда тарсылдак жарылышы мүмкүн. Эгерде сиздин кулагыңыздын угушу начар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин клиникада кулак угууну жакшыртуу боюнча баардык операциялар жасалат. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердилова. Биздин дам программасына кош келипсиздер. Биздин YouTube каналыбызга катталып, жана комментарий бөлүмүнө кирип сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырып өтүңүздөр. Анткени сиздердин билдирүүңүздөр биздин канал үчүн абдан маанилүү. Замандаштар, кайсы бир комментарий бөлүмүндө бир айым аябай суранды эле, Назира эже сураныч сиздин кыргыз маданиятына, кыргыз искусствосуна салым кошуп келип жаткан Назира Токонова деген айым бар эле, кайда жүрөт, кабар алыңызчы деген билдирүү мага да абдан жакты. Назира Токонова азыркы учурда биздин улуттук филармонияда кызмат өтүп жатат. Жумушу абдан көп экен, мындайча айтканда чачтан көп экен. Бирок биздин программабызга макулдугун берип, биздин студиябызга келип отурат. Анда дүркүрөгөн кол чабуулар менен биздин мейманыбыз Назира Токонова. Кутман күн. Кутман күн, саламатсызбы Назира эже? Сонун, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Сонун 5. Жакшы. Назира айым биздин программабызды көрүп келеткен, дароо эле чакырсам, мен эмне жасашты билем да. Эмне десем, Назира сиздин программаңызга караганда атайын мен өзүмдүн фирменный бир салатым бар деп калды. Ал салаты жөнүндө өзү айтып берсин. Бул салат аталышы аябай деле эмес, мындай ананасовый салат деп эле айтып коебуз. Ананас кошулуп жасалган салат. Андан тышкары сиздин программаңызга мен үйдө уулум көп жечү бул блинчик, ошону куймак жасап берейин деп атайын. Мынакей алып келип койдум. Жакшы, ананас салатына эмнелер керек бизге? Ананас салатка толкун эти керектелет, жүгөрү, ананас, анан жаңгак, жумуртка. Ошондой эле майонез болду. Майонез, жакшы. Анда ишке киришелик. Ишке киришелик. Мен азыр куймактын смеси даяр болгучакта сизден жумуртка арчып берүү талап кылынат. Негизи программага келгендечи мен пияз арчып алса экен деп элем. Анткени пиязды арчытып мени ыйлатышып коебу. Назира кандай жүрөсүз? Сонун эже, өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Сонун. Алып келе калайын бул жерге азыр. Анан келип келген коён жылуу жерге кеп калсак. Бул канчанчы жагы жылыңыз ай? Сыр кылып койбойлук бул жеринде кой. Бул эми сыр деле кылбайм. Бул 34-чү жаңы жылым буюрса. Жакшы. Жаңы жылды кандай тостуңуздар? Кандай шак-шөкөт менен? Деги сиздерде жаңы жылды тосууда кандай өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк бир салтыңыздар бар? Мисалы мен турмуш курганга чейинки убакта айта турган болсом, ар дайым ата-энем менен тосчумун. Турмуш курганда эмнени кандай кылып? 3 жумуртка керек келет бул блинчикке, андан тышкары 3 чоң кашык сахар, мына ушунчалык кашыктын учуна эле келген туз, анан чала беребиз. Чалгычакты мен айта берейин анда. Үй бүлөм менен тосчумун, ата-энем менен, анан турмуш кургандан кийин кайын журт менен кээ бирөөсүндө жолдошум экөөбүз эле тосуп калган убакта болду. Аябай деле шаан шөкөт болгон жок бул жаңы жылда, коён жылында, анткени жолдошум ал күнү жумушта болуп калды, ошого байланыштуу. Баягы кошуналар айтып коет го, алыска туугандан жакынкы кошуна артык деп. Биздин эмеде домдо 3 кошуна менен катышам. Ошолор болуп чогуу чаран тостук, бир-бирибизди айт сыяктуу эле болуп кетти, айтып кеттик. Биринчи меникине ооба. Ошондой болду. Кандай коздойсуз, кандай көчпөйсүз?
колуман келишинче баягы буга чейин көп нерсе билчү эмесмин турмушка чыкканга чейин. Анан баягы турмуш кургандан кийин көп нерсени үйрөндүм. Аны мага өзүмдүн экинчи эле энем болуп калган. Бул менин мамам үйрөттү. Жолдошумдун мамасы, кайненем. Ошол өзүмдү ата энем көп эле нерсе үйрөткөн негизичи, бирок ал кезде бойдок кезде билесиз го, бизди маани бербейбиз, гастроль деп кетип калып, концерт деп кетип калып, көп эме кылбай калдым да. Үй иштерине көп аралашкан жокмун. Буга мен бир тууган эжем мамама көп жардам берип, жанында жүрүп, көп нерсени билип алган да. Мен болсо концерт деп жүрүп эле тамак жасаганды мындай бир аз билчүмүн, бирок жасап алгандан кийин, көп жасап алгандан кийин унутулуп деле калат. Азыр өлкө боюнча кандай тамактар көп жасалат? Жолдошуңуз, уулуңуз, эркек кишилер кандай тамактар жашап жатат? Ооба, мени жолдошум алганда эле азыр буга бир аз 100 граммдай сүт кошуп алабыз. Жолдошум мени алганда эле башында эле айткан, ала электе айткан да, тамак жасаганды билесиңби деп. Мен ачыгын айткам, мен баарын билбейм. Депчи анан десем деп ага да макул болуп, анан биз баягы үйлөнгөндөн кийин айтып калды да. Мен кургак кесмени жакшы көрөм, үйрөнүп ал деп. Жолдошуңуз көлдөкпү? Ооба, көлдөн болот, типтен болот. Анан барганда мамам үйрөттү кургак кесмени, мондай жасайт. Ушундай кылып жугуруйсуң камырды деп. Ал кезде мен камыр жууганды билчү эмесмин. Менин ошо мамам жөнүндө аябай кенен токтолуп өткүм келип атат. Мисалы, көп алгач мындай кылайлы. Тааныштыруу аземи кандай өттү эле? Тааныштыруу аземи кайненем менен бизди жолдошум тааныштырган. Атайын келип, ушинтип үйлөнөм деп атам дегенде мамам келип шаарга өзү атайын жумуштары менен келген экен, шаардан жолукканбыз, жолугуп таанышып, мен ал жака торт, таттууларды ала баргам, мындай ырым кылыпчы. Жолугушуу жолдошумдун жашап жаткан, балдар менен жашап жүргөн үйүндө өткөн. Анан мени ошол жака чакырышып, мамам болуп, ошол жактан таанышканбыз. Мен эмнеге мама дейм, анткени мага аябай жаш көрүнөт, мамам өзү жаш эле, анан апа дегим келген жок да. Эмнегедир мама десем, мындай мага да аябай жакындай сезилди да. Ошого байланыштуу мама деп калгам. Мамамдын баягы кызы жок болгондуктан мени өзүнүн кызындай эле көрөт деп айтсам жаңылбайм. Кирип бардым. Кирип барсам, ооба, мен тараптан дагы, мамам тараптан да аябай толкундануулар болду. Таанышып, аркы беркине сүйлөшүп, азыр эсимде, чаа коюп бергем мамама. Калчылдапчы. Анан көрсө, мамам өзү деле толкунданып келген экен, мындай, тиги ырчы турбайбы болочокто келиним деп, аябай дегенде толкунданып келген экен да, мамам дагы. Экөөбүз бири-бирибизге сыр бербей таанышыбыз өткөн. Ошо ошентип таанышып калганбыз. Анан баягы мындай, мисалы мен билинчикте эле жасаганды билчү эмесмин, ачыгын айтканда да. Анан бара-бара үйрөндүм баарын. Кудайга шүгүр, ошон үчүн айтып атпаймынбы, майрам аркы берки болуп калганда, азыр кадимкидей эле өзүм жалгыз эле коноктосуп, андайды өзүмөн бирок күткөн эмесмин да. Көрсө көп нерсеге шыгым бар экен. Айтып коюшат го, кыз жаман эмес, кыздын берген жери. Ооба. Мен ушуга аябай толук кошулам да. Бул кыздан дагы көп нерсе баягы көз каранды деп ойлойм да. Жок, азыр керек эмес, анткени бул камырды кошкондон кийин жана бир кылып болуп калбаш үчүн, быдырала болуп калбаш үчүн жакшылап чалып алабыз камырды. Андан кийин акырындык менен кошобуз. Бул нерсеге дагы кыздардын да көп салымы бар деп айтам. Анткени баягы сен негизи эле кайын журтуң болбосо деле адамдан эмнени көргүң келсе, ошону көрө аласың деп айта алам да. Кыйтырланбаш керек деп ойлойм. Көбүнчөсү жок, мен ага кошулбайм, анткени мен балким кайын журтума мындай баягы арамданган деген нерсе бар го, балким мага мынтип коет, тинтип коет десем, балким ошол нерсени көрмөкмүн деп ойлойм да. Мен бул жеке өзүмдүн пикирим да. Мен билбейм, таанышкан күндөн баштап эле
мамам мага ушунчалык жакын сезилген. Анын үстүндө мынтип айтып калды, биз жана тааныш учурундачы, эртең мен ошо базарга барып аркы берки алып кетейин дедим эле, бирок бутум ооруп атат деп айтып калды да. Анан уландан сурады жолдошуман, баягы эртең жеткире аласыңбы мени деп. Азыр ушул маалда сүттөн кошуп турабыз акырындан. Жакшы болду. Анан дегенде эле мен эртең мүмкүнчүлүк болуп калды. Мама ташып калган. Анан мамама айтып калдым, мама эртең бошун, мама деген жокмун, ал убакта же мама деп айтарымды билбейм, же эже деп айтарымды билбейм, бирдеке боло бересиң го. Анан дегенде эле эртең бош белең деп калды. Анан бошмун десем, жакшы болбоду, анда сен экөөбүз эле барып келелик, улам жумушта болуп турбайбы деп калды. Анан макул болуп эле эме кылып эртеси күнү жеткирип бардым. Анан базарды аралап жүргөндө анан мамам мени колтуктап басып айтып калды да, жакшы болбоду, тиги бул эркектер менен базарга барсаң шаштыра беришет, базарга киргенде эле шаштырып башташат деп айтып калды да. Азыр ушул тапта сода кошобуз. Содан дагы аз эле. Ошентип аябай кубанганы көз алдымда да. Кызды болгон турбайбы э? Мамам кыздуу деп, эмнегедир мени келиним деп деле айтпайт, балам деп көп кайрылат да. Канча келинсиздер үйдө? Үй бүлөдө 3 уул, кызы жок экен, үйдө кыз киши жок экен. Мен эң биринчи улуу келин болом. Сизден кийин 2 келин келди? Эң кичүү кайным азыр 9-дун базасы менен келип, бул жакта окууга тапшырып биздикинде. Экинчиси, ортончусу жакында эле 1,5 жыл болуп калды, абысында болдум. Буюрса колу заратат да коет. Азыр ата-энесинин жанында. Апаңыз калгачка жолу кандай тамак жасап бересиңер, кайненеңиз кесиңизде барбы? Аны албетте сынашат экен, барганда эми кандай тамак жасаганды билет болду экен деп. Буга 3 чоң кашык майдан куюп, суу майдан куюп, аралаштырып жакшылап анан коюп коебуз. Бул бир 10 мүнөттөй тыныгып туруш керек. Ага чейин болсо биз салатыбызды жасай беребиз. Алгачкы тамак барганда биз ал жакта 10 эле күн болдук да. Жолдошум жумушуна байланыштуу 10 күндөй ошол жакта жүрүп, тойду балыкчыдан өткөрүп, анан кийин шаарга келе бергенбиз да. Ошол малда мен барганда шамал балыкчыны билесиз го? Тарелка керек болуп калды. Анан барганда эле эшикте шамал аябай. Анан кийин бир 3-4 күн өткөндөн кийин го, эшиктен кана келиндин тамагын жейли дешип, анан эшикке мен очокко тамак жасап көргөн эмесмин да, бирокчу анан ал жагы өзүнчө бир башкача да. Анан барганда эле тиги сыртка чыксам эле уландын досу жүргөн экен, саламат деген. Анан эме болуп калды. От жагып берчи деп айттым да. Улан өзү кой союп ушун бошобой жүргөн. От жагып берип койчу, пожалуйста деп суранса макул деп жагып берди. Шамал эшиктен илинип турган бир куртканы кийгем. Ал көрсө кайнатамдын курткасы болчу экен. Үшүп баягы жерденчи кийип алгам. Анан үйдө дагы жеңем жүргөн. Анан барып сарсанаа болуп атам да. Сурайын десем уялам, кантип жасачу эле депчи. Мында кур дагы жасатышты да. Кой соятышканда анан жеңеме айттым. Жеңе тиги биринчи кайсынысын жасачу элем, уялып атам сураганда десем, уялбай эле биринчи барып этин куруп берчи деди. Анан сыртка чыгып куруп аттым. Куруп айтор баягы отум өчүп калбаса экен деп сарсанаа болуп атып жасаганым эсимде, бирок аябай даамдуу болгон. Көрсө кийин кайнатам айткан экен жеңеме. Тиги келиниме барып жардам берип койчу, көчөгөн эле телевизордо чыгып ырдап атып эле бүгүн очоктун түндө туруп калса аябай боорум ооруп атат, жардам берип койчу деп кайнатам өзү суранган экен да. Азыр ошолорду эстеп мындай жакшы көзүрмемдер баягы эметип кетет го, элес келип кетет го. Башкаттан барып турасыз, кыйынчылыкка жабар деп турушат. Азыр кайсы тамагыңызды тамашалап сураңызчы. Айнегерчи могу тамагын жасап. Кургак кесме дешет. Мамам үйрөткөн. Акыры аны айта кетчү нерсе да. Мен ошо баягы билбеген нерсемди мамама ачык эле айткам да. Мама, мен камыр жууганды билбейм.
Анткени барсам эле мамам, кирип барсам эле мамам камыр журуп аткан болот да. Анан кеңиз менен журуйын десем айта албайм да, билбейм. Анан кайра оокат кылып кайра келаткан болсом мамам камыр мындай жайып аткан болот. Келиңиз мен жайын десем камырым бир башкача жайылчу да ошол кездечи. Анан мама ачык эле мындай көк тряпкамды көтөрүп эле чоң үйгө кирип чаң сүртүп элечи. Анан ачыгын айттым, мен бул эмне болгон келин деп айтпасын деп. Анан мама мен ушинтип эме камыр жайганды анча жакшы билбейм, жаям, бирок камырым анча болбой калат деп айттым. Мамам болсо ай балам, ал деген оңой эле, карап турсаң деп эле аткан билем, анан кантип үйрөнүп калганым эсимде жок да. Мамам монтип эле үйрөнүп аласың деп. Анан мындай азыр дагы мен ойлойм көпчүлүк кайненелер ошо азыркы мындай современный болуп калышты го, мындай анча мурдагыдай катуу кайненелер жок. Мамам ушундай бир башкача, мындай башкача да. Мамам мага аябай жакын, экөөбүз жакынбыз, бат-баттан сүйлөшөбүз. Анан баягы эгерде мамам ордунда башка балким строгий кайнене болгондо, ай ушуну да билбейсиң, сен ырдап эле жүрө берсең керек деп айтмак болуш керек деп ойлойм да. Мамам такыр антпейт да, мындай ай аны минтип эле жасап коет балам, берсең деп эле көрсөтүп эле акырын мындай баягы жеткиликтүү кылып эле, анан эч качан кагып силпейт. Ушунда билбейсиң, ары турчу бери турчу дебейт. Баягы мен билбейм, мен ушул Кудайды эле баягы кандай десем, Кудайга шүгүр келтирем да, ушундай сонун үй бүлөгө туш болгонумачы. Өзүңүздүн апаңыз кандай? Баардык эле апалар жакшы, баардык апалар бешинен тумандан деп айтат. Кимдир апасын жаман десе, апаңыз дагы болгон сапаттар. Апаңыз кандай? Мамам аябай мээримдүү, боорукер, анан жашык. Мамам бирдеке сүйлөсө эле көзүнө жаш алып ушинтип калат. Бул адамдын дагы мага берген тарбиясы, менин ушул даражага жеткиргенине аябай ыраазымын. Буга канча айтып коет го, канча сөз менен айтып жеткире албайсың го ыраазычылыгыңдычы, бирок ар дайым телефондон сүйлөшкөндө дагы мамама ыраазычылыгымды ар дайым билгизип келем. Апаларыбыз аман болсун. Баягы эмне эле тиги сиз бар үчүн ушул дүйнө жапжарык деген сөз бар го, ошол так эле энелерибизге арналган сонун сөздөр. Маянасынын кыз болуу, уул болуу апасын бийлик алып кеткен. Сиз алгачкы маянаңызды кимге короттуңуз эле? Алгачкы канча сом эле? Мен мындан азыр муну жаза берейин. Буга азыр ток нетин салып алдык да ментипчи. Андан кийин эле бул ананасты турайбыз. Буну өтө майда эмес, өтө чоң эмес кылып тура алабыз. Андан кийин эле бул туралгандар акырындан үстүнө кошула берет да. Алгачкы белегим эсимде жок, бирок мен мамама баягы көп эки жакка чыгып акча таап калабыз го, ошол малда көйнөк алып кийип алыңызчы деп. Мен мамамдын эмесин биле албайм да көп. Аны эжем жакшы билет, вкусун жакшы билет, табитин жакшы билет. Мен мамам акчасын эле берип коем, мама буга бирдеке алып кийип алыңызчы, тамак жеп коюңуз деген сыяктуучу. Алгачкы маянам болсо филармонияга мени өзүмдүн устатым, улуу устат Улук мырза Полотов агай ошол консерваторияны аяктагандан кийин эле сенин ордуң ушул жакта деп филармонияга алып барып өзү орноштурган. Агайыма да ушунчалык ыраазы болом. Өзүнүн өзү өстүргөн өзүнүн баласындай кылып папес деп мамиле кылат да агайыбыз. Ошентип ошол жакта иштеп калдым. Ал кезде маянам жаңы орношкон малда 4500 сом болчу. Ошол маяна деле ошол малда аябай жакшы эле акча болчу. Азыр андай угулган менен. Азыр андай угулган менен. Айлык маяныңыз да көтөрүлүп калды, азыр Кудайга шүгүр. Азыр маданият тармагында көпчүлүктөрүнүкү эле көтөрүлүп, азыр Кудайга шүгүр. Назира, балалыгыңыз кантип өттү сиздин? Балалыгым негизи мен Сусамырдын кызы болом. Сусамырдын Кызылой деген айылынан болом. Бирок биз ата энем үйлөнгөндө эле Сокулукка отурукташып калып, ошол жакта биз дагы төрөлүп ошол жакта өсүп калганбыз. Бирок анткени менен эме маалында, каникул маалында кичине үстүнө мынтип тузанда себелеп коебуз, анткени тиги таптуураак да ананасчы. Даамы чыгыш үчүн кичине туздан кошуп коебуз. Кайсы жерине жеттим эле? Сокулукта төрөлүп өсүп калдым. Бирок каникул учурунда кадимкидей эле Сусамырга жайлоого чыкчубуз. Мамам атайын жөнөтчү, чай семирип келгиле барып. Былты экөөбүз кыпкызыл болуп кесилип келчүбүз жайындачы.
самырда туугандар барбы? ооба, Сусамырда бар мамамдын. Сусамырдын өзүндө мамамдын туугандары, тайжелерим, Кызыл Ойдо болсо папам жакта туугандарым. Саганы билет турбайсың. Ал дагы өзүнчө бирчи. Айтып атпаймынбы, ооба, ал кызык да жок, э. Уйду кантип саган үйрөндүң? Мен мамам менен ээрчип баягы конокко кетип калганды жакшы көрчүмүн да. Анан бул жагынан эжекем көбүрөөк түйшүк тартып калды, баягы уйсап, мен улуусучу эжем. Анан эме деп калды. Эжем студент болуп калды, ал өзүнүн окуусуна кетти. Мамам болсо жүрөгү ооруп, больницага түшүп калды шаарга. Анан папам экөөбүз эле калдык үйдө, ийним үчөөбүз да. Анан бир 4-5 күндөй папам кошуна келиндерге жалдырап барат. Уюм сап берип койгулачы депчи. А мен мама менен конокко баргым келген үчүн эле атайын үйрөнбөй койгом да уйсагандычы. Эжемиз айт депчи. Анан айла жоган бир күн папам айтты. Балам тиги эме кылчы, тиги уйсаганды үйрөнчү. Мен аябай уялып атам кошуна келиндерге күнүгө эле уйсап берчи деп жалдыра берип, мындай сурангандан уялып калдым деп айтты. Анан мен үйрөнбөйм деп атып, үйдө эркеси мен болчумун. Бир уул болгону менен баары мени көп жакын көрдү да папам. Анан бир күнү айлам кетип, мейли эми үйрөнө турган убагым ушул экен деп эшикке чыктым дагы папама тиги уйдун куйругун байлап бериңиз дедим. Уйдун куйругунан коркуп берчүмүн да. Анан стул алып келдим, 2 чаканы бутум ортосуна койдум дагы. Жеңди түрүп алып. Мен стөлүмө отуруп. Ооба. Мен анткени минтип сай албайм деп ойлондум да, эмнегедирчи. Мамаңыз эжеңиз калганын көрүп. Ооба. Ошентип өзүндө аябай эмесиз болмокчу эт, профессиясы болмокчу эт. Андан кийин эле баягыда тиги уйду саадым, уйду саап атам. Мамам көп эле алчу экен. Канча бир литрдей алчу экен. Мен болсо саап эле атам. Аркы өзүнө өтүп бир сайын баягы сүт кээ бир эмчектердин немеси бияка карап кат го, ошол кезде аркы жагына өтүп алсайм. Анан бир маалда папам чыкты, ай балам уюктап калгандан калды эртерээк сабайсыңбы депчи. Ошонсуз эсимде. Ооба. Анан кийин туугандар келгенде уйсаганды билесиң деп сурап калышат го. Ошол маалда папам тамашалап, ой менин кызым уйду өлөсайт да уюктап калгыча депчи. Деп ал дайсыкпор эле айтылат бул сөзчү. Ооба, тамашалап уюктап калгычакты сайт депчи. Азыр шылап сайтсаңыз керек. Жок, кайын журтта деле андай уй сауу деген жок, бирок саасам кайра эле өздөштүрүп кетсем керек деп ойлойм да. Жакшы. Уйду бир-эки жолуктатып. Негизи 3-1 тууганмын, 3-1 тууганын ортончусу болом. 2 кыз, 1 уул. 2 кыз, 1 уул. Эжем мен, андан кийин энем. Эжеңиз эмне иш кылат? Эжем юракадемияда сабак берет. Ошол жакта эмгектенет. Эним болсо тиш боюнча. Тиш доктор. Мен деле бирок ата-энем оюна койгондо илгери эле медицина тармагына тапшырмакмын. Мамам өзү дарыгер кылгысы келчү, бирок мен ыйлап атып, мен ырчы болбосом болбойт, өзүңөр окуп каласыңар деп атып. Буну экинчи слою кайра эле ушундай кетет. Биринчи мына эт, андан кийин ананас, жумуртка, жүгөрү, анан кайра экинчи слою ушундай кетет. Саламатсыздарбы? Мен Жумакеева Жанара Жумакеевна Медцентр KG клиникасында лор дарыгери болуп эмгектенем. Сиздерге тарсылдактын жарылуусу жөнүндө айтып бергим келип турат. Тарсылдак кайсы учурда жарылат? Кулакка травма алганда, өнөкөт кулактан ириң акканда жана кулакты убагында дарылабаганда тарсылдак жарылышы мүмкүн. Эгерде сиздин кулагыңыздын угушу начар болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин клиникада кулак угууну жакшыртуу боюнча баардык операциялар жасалат. Келиңиздер айымдар, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, салатыбыздын экинчи слою бүтүп, андан тышкары эң үстүндө эле ушул жаңгакты себелеп коебуз. Салатыбыз бүттү, эми куймагыбыз көтөрүлгөн, Ажиреже. Баштайлы. Чыгармачылыкка келип калганыңыздын себеби Назира айым. Үй бүлөңүздө дарыгерлер бар экен, юристтер бар экен, же чоң атаңыз, же чоң апаңыз, же тайке жактарда бар экен ырчылыкка кызыккандар. Же балким сыналгын көрүп отуруп бир биздин эл артисттерибиздин ырчыгын көрүп калып, мен да ушундай белгилүү инсан болом дегендер. Кичинекей кезде бир реалдап эле. Бул негизи өзүмдүн эле кичинекей кезинде кыялым, андан тышкары ата-энем абдан жакшы ырдашат. Бирок тукумубуздан ырчы чыккан эмес деп убагында чоң атам
папамды үндөп чыгырчы кылбадым. Ушинткенде убактары огон аябай каршы болушкан негизи ырчолом дегенмечи. Бирок мен өзүмдүн эмемди баягы кое бербейм да, өзүм айтканман ошону кылам десем кылам да. Ошентип атып эле өзүмдүн эңсеп жүргөн кыялыма жеттим деп айта алам. Өзүңүздүн күчүңүз менен өттүңүзбү окуяга? Ооба, өзүм күчүм менен өттүм. Анан ошентип окуп азыр эми Кудайга шүгүр сонун ата энем каршы болуп аткан ата энем азыр мен менен абдан сыймыктанышат да кой. Ооба. Назира Токонова деген аты мындайча айтканда эң алып чыгуу аябай гана эле оор да. Ал кестен үстүнө, ал кестен TikTok, эчтеке жок. Баардык нерсени көргөн Назирасыз да? Дөңгөлөкүсүндөгү жашоону көргөнсүз, гастролду көргөнсүз, ачка күндөрүңүздү, суук күндө баардык нерсени көргөнсүз да. Назира Токонованы популярдуу кылган кайсы ыр? Чай исамда, чай да кайнатып калдык да. Бул ырды мени Назира айтып коет да, мындай ар бир ырчынын паспорту сыяктуу бир ыр болуш керек депчи. Анын сыңарындай менин атымды Назира кылган бул Махабат Молдалиеванын акын эжебиз бар го, Махабат Молдалиева. Ошол эжебиздин сөзүнө таандык. Ону мен чыгаргам. 2006-жылы чыгыптыр, ойлоп көрсөм. Ошол сага аттуу ырым болду. Ошондон бир куплет ырдап берип салайынбы ошондой? Ошодо. Ошодо. Ооба. Ырдап атыптыр деппи? Сон болот атат. Мен ойлогондой эле болот атат. Замандаштар мынакей чай исамда сон болуп кыйнап калды. Азыр куймак менен жана салат менен чай ичесиз. Келмесеме. Ооба, куймагыбыз бир аз даяр болгучу чай ичкенге ырдай кылайын. Анда сиздер үчүн сага аттуу ырымды ырдап берейин. Сыз да сендегениңби, сырымды билбей койдуң, сыйкырлуу жомогундун ичине кирбей койдуң, унутсун дегениңби, уйкумду бузбай калдың, жайнаган көңүлүмдү жылытпай музга айландың, жылытпай музга айландың. Чак рахмат. Качан жаратабыз, жаңы клиптер, креативдер качан болот? Кудайым буйруса. Филармония менен эле алып болуп калдыңыз да? Филармония балаңыз үйүңүз эле. Ооба, ошондой болуп калды. Концерттерден көрүп каласыз, чыгармачылыктан алыстадыңыз деп айтайын дегенде да алысмын. Бир карасаң бул жакта оркестрде ырдап каласыз, солисткасы болуп. Чыгармачылыкта кандай, качан бизди сүйүндүрөсүз, качан биздин күйөрмандарды кондурасыз? Бул жакшы суроо болду. Көбүнчөсү бирок көпчүлүк багы чыгармачылыктан балким алыс адамдар мындай көпчүлүгү сен чыкпай калдың го дешет го. Бирок андай эмес, сиз айткандай филармонияда эмгектенип атам дегендейчи. Андан тышкары чыгармачыл адам менин кесиптеш айымдар гана түшүнө алат болуш керек деп ойлойм да, мындай ырдап жүргөн айымдарчы. Анткени баягы эркек кишинин чыгармачылыгына караганда аял кишиники турмушка чыккандан кийин бир топ эме болуп калат экен да. Көбүнчө үй бүлөсүнө, баласына, жолдошуна ушундай көңүл бөлүп калат экен дагы, чыгармачылык экинчи планда калып калат экен. Бирок мен бул нерсеге эч качан өкүнбөйм, анткени Кудайга шүгүр бир уулубуз бар. Андан тышкары үй бүлө биринчи орунда турат деп билем да. Анан кийин баягы чыгармачылыктан өзүңдүн бактыңды таап, бирок жеке жашооңдон бактысыз болуп калгандан баягы коркот да көбүнчө айымдар. Анан Кудайым буйруса, сиз айтып аткан жаңылануу нерселерди Кудайым буйруса алдыда көптөгөн пландарым бар. Ал пландар менен кийинки эфириңизге келгенде башка тамак жасап берип жатып бөлүшөм деген ойдомун. Кургак кесимен окумуш жасап калдыңыз. Буйруса. Кудай буйруса жайында дейли казанга от жагып, биз Назира айымды сөзсүз түрдө кургак кесимен жасатабыз. Сөзсүз түрдө өзүм найзик колдорум менен камыр жайыптык. Колго кесип, ооба, мамамды албетте. Ооба, Кудайым буйруса. Ооба. Ал мактоого татыктуу адамдар да. Бир кесиптерден окуп калдым эле, ден соолугуман аябай кыйналдым.
деп жоголуп кеткениңиздечи, азыркы учурда ден соолугуңуз кандай? Немен ооруп калдыңыз? Кудайга шүгүр, азыр Кудайга шүгүр. Баягы убагында көп нерсеге маани бербейт экенбиз. Бул деген баягы суук тийип, анан бул 1 жылдын эле суугу деп айтылбайт экен. Бул канча жылдан бери топтолуп келаткан суук иринге айланат экен. Меники ошол позвоночнигиндин бул тарабы эмес, баягы ички тарабынан ириңдеп, анан омуртка, бир омурткам ошо ички бетинен ириңдеп, анан баягы сөөктү кемире берген экен да, кемирип, анан ойлуп, анан ошондон улам баспай баштаган экен да. Мен башына кыргызчылык эле койдун майын сүйкөп, уйдун майын сүйкөпчү. Ошентип жүрө бергем да, чын баягы белим оорубаса буга чейинчи, анан билген жокмун да, балким жел туруп калды деп ойлодук. Анан ошентип атып эле ошого жеткирип алыптырмын. Анан Кудайга шүгүр, операция кылып, ордуна баягы имплант коюлду да. Анан бул 2019-жылы, мен 2018 уулду болдук. Уулума 4 ай болгондон кийин эле баспай баштадым. Анан ошентип текшерүүдөн өтүп, аркы берке кылып жүрүп, анан биздин менмен деген кыйын врачыбыз Сабырбек Жумабековго барып калдык. Анан ошол адам көрүп, МРТ снимаган көрүп эле жүрөбү түшүп калды. Кантип басып жүрөсүң депчи. Мен ал кезде блокаданын күчү менен басып жүргөм да. Анан срочно операция деди. Анан срочно ардан бери кылып эле операция болуп калдым. Ошентип элечи 2019 болгон ал кезде. Анан Кудайга шүгүр да, жакындарымдын колдоосу менен, ошол эле кайын журтумдун, үй бүлөмдүн колдоосу менен ошентип бутуман туруп кеттим. Негизи баспай калам го деген дагы ойлор келген. Кандай кылган? Операция дегенде. Албетте оор, кичинекей эле бала болуп жатып калдым үйдөчү. Тургузушат, отургузушат, корсетин тагып беришет. Бул кезде дагы айта кетсем, бул кезде дагы менин жанымда көзүмдүн кареги менен тең айланып жанымда мамам жүрдү, кайненем. Ал адам оозума мындай, мен чалкамай эле жатам да, эки жакка оодарыла албайм. Ошол кезде мамам бул жагыма башымды эле кыйшайтат дагы, майлыкты коет, анан тамак жасап келип берип, оозума өзү куюп тамак берип жүргөн учурлары болду. Бул да мындай өзүмдүн энемен дагы баягы кем калбаган мээрим төгөт да мамам. Ушундай сонун айым, ушунчалык ыраазы боло берем ошол күндөрдү эстесем, мамама деле айтып, ошону эстесем эле көзүмө жаш келе берет деп мамама айтып калам да, анан койчу балам, эми ооруп атсаң кантип деп. Балким мамамдын ордуна башка эне болгондо, ал кезде мамам деле бели ооруп атканда, ошол кездечи, ай балам, сен тиги кудагыйга эле бар, мен ооруп атам десе, мен мамамды түшүнмөкмүн. Анан мамам деле, өзүм энем деле албетте карамак болгону, мамам ал кезде мен өзүм карайм деп алып калды да. Анан уулумду да мен да карап, ошол адамдардын колдоосу менен, ошол адамдардын мээрими менен, мага төккөн мээрими менен, үй бүлөмдүн баардык тууган тушкандардын баягы жакшы колдоосу менен бутунан туруп кеттим. Бул эфирден алгачкы келин окшойт, Замир, калп айтпасам, кайын журтун мактаган. 40 мүнөт бою кайын журтун мактаган единственный бир келин болду биздин эфирде. Кол чапканыңыздарды койбой. Эмисинде обязательно кайненеңиз менен Кудайым буйруса эфирге чыгыш керек болуп калды. Бактын уже доказательство кылсак, что-то бизде ишене албай кетти. ишене албай кеткен. Кайненеси аябай даярдап жөнөткөн. Жок, азыр мамам. Просто биздин дагы съемкаларда биздин дагы бир тааныш ушундай кулинария боюнча иштеген бир кыз бар. Ал кыздын дагы кайненеси утмуш. Кайнене келинеңиз. Кайнене келини. Ай. Бир эле ошол эле кыз экен деп ойлоп калмыз. Кайненеси мощный депчи. Көбүнчөсү ушун таң калышат да. Сиз деле мощный кайнене. Меники вообще мощный, сочный кайнене деп коет. Замандаштар, жакчы, мощный, сочный кайнене менен Кудай буйрса ушул жылдын жай мезгилинде сонун кылып маекталат. Мейрем, дөңгөлөк үстүндөгү жашоо, кызыктуу окуялар кандай болду? Сага жокпу күндөрдө? Болду бир учур ушундай. Болду андай Жалышып кайта албай нет болду. Жок, негизи мен турмушка чыкканы гастроль деген нерсени унутуп калдым. Анткени баланы узак убакка таштап алып бир жакка кетиш да кичине кыйыныраак болот экен. Мен өзүм бала саатмын. Анан жолдошума чейинки баягы бойдок кезде гастролдорго көп эле чыктык. Көп эле чыктык да. Анан ошондо кызыктуу бир окуялар эске келип кетти. Кимдермен чыкчыңыз көбүнчө? Мен азыр ойлоп көрсөм, мындай ушунчалык жүрөгүм тоо экен деп ойлоп калдым да кетечи.
ооба эле биздин эле кесиптешибиз Чыңгыз Мырзаев. Ошол адамдар менен бир жолу Жалал Атка гастролго баргам. Чыңгыз Байкенин ошол өзүнүн жеке концерти менен барганбыз. 5 күнгө деп кой, 10 күнгө созулуп кетип атпайбы? Элдер суранып кетчү, анан биз дагы өлө берилип ошол жакта калып калганбыз. 10 күн жалаң. Өзүнүн ишин фанат адамдар ушундай Ооба. 10 күн элестетип. 10 күн жалаң эркектер менен бир эле кызмын. Ал күндөгү ошол эске түшүп да сонун окуялар. Жалаң эркектер менен жүрсөң бир чети баягы аябай сыйлашып, мындай мени аябай эме кылышты да. Кой Найзира деш ооруп калсаң карашып, жайында барганбыз. Анан эми жакшы адамдар менен гастролго чыксаң, бир туугандардай болуп эле кайтып келесиң да, келаткандачы, кайра сагынышыпчы. Анан ошентип жалаң мырзалар менен гастролго чыкканым эсимде. Анан бир күнү мен ошол кезде жаңы чыгып аткан кезим болсо керек деп ойлоп калдым да, бир 2012 жылдары го дейм. Баягы жок, даже 10 жылдар экен. Ошол кезде бир көйнөк тиктиргем. Замочкасы ушул ылдый жактан баштап анан далыңа чейин келет да. Анан кашай эле ошо гастролго чыкканда замочкам үзүлүп калды. Мына концерт башталарда Чыңгыз Байке, Байыш Момунов, Рустам Сагыналиев бар. Анан ызычубуз замочкасы бузулуп калды, эми азыр эмнени кеп депчи. Ошол кезде баягы ошол айылда же реставрация жок беле билбейм. Бирок реставрацияга барганга деле жетишмек эмеспиз. Анан ызычуу салып эле баягы жерден мына концерт башталат деп атканда Чыңгыз Байкелер ызычуу болуп барып магазинден срочно эме алып келгиле деп калды. Ине жип болсо да жыргаш. Төйнөгүч. Толтура төйнөгүч. Ар бирөөсү аркама туруп алып бүт чаптап берип атышат, баягы көйнөмдүн замочкасын билгизбейчи. Ошентип атып чыкканым эсимде да, ошол эмедечи болгула эле болгула деп кара терге түшүп ар бирөөсү ошончо төйнөгүчтү элестеткиле, момчалык. Ошентип сахнадагы ошол окуям эсимде, ошол гастролдо жүргөндө анан ысып сууга түшүп, муздак сууга ооруп калып арыз жөтөлүп. Ал күндөрдө дагы ошол жаныман туугандарымдай болуп карашып, мени ошо сонун кездер өтүп келген. Анан баягы Жалал Аттын бир айылына барып калдык. Дагы бир эмеси, Байыш Байке өзү аябай юмору менен адам го. Анан ал Жалал Аттын кайсы айыл экенин унутуп калдым. Курут суюк кылып, курутты эзип бышырып берет экен го. Ошентип анан үстүнө сары май коюп бизди коноктошту да, аябай жакшы кабыл алып коноктошкон. Тиги мен бир ичини ичип аябай жагып калды да, экинчи ичини иче албай атам да. Сурагандан уялып атам, жанымда Байыш Байке отурган. Найзира дагы ичкиси келип атат деп сынып турупчу, өзү ичип атпай. Өзү ичип алып, мен көзүм жалтырап аткан боюнча эле калып калыпчы. Аябай. Ооба. Андай гастролдо кызыктуу окуялар көп болот негизичи. Анан жалаң эркектер менен чыкканыма азыр отуруп, мынтип ошол Байкелердин деле эмесин да, мындай ыйманы бар адамдар да, мындай кээ бирөөлөр болсо тийишип, ушинтип башташат го, алар болсо мени карындашым деп аябай сыйлашып, сонун барып келгенбиз. Кезип калган учурларыбыз болот. Каткырабыз, өзгөчө тиги Байыш Байке аябай бордезген байке го. Байыш Байке бордезеттен толтура историяларыбыз бар. Ошо гастролдо боору сезилип, эстеп эле каткыра бересиз, жоккандай сен билесиң баягыда депчи. Анан уже аягында агу менен агу деп коет го, сүйлөп, бүгүн саат мынчада Чыңгыз Мырзаевдин концертине келгиле деп анан ушу күнүгө айтып берип Байыш Байке тажап калды окшойт да. Анан уже аягында башында бизде айтчы да, эң башындачы, бүгүн Чыңгыз Мырзаевдин концертинде Найзира Токона ырдайт, тиги минтет деп баарын айтчы да, уже эң аягында Байыш Байкеге деле баары бир да. Бүгүн Чыңгыз Мырзаевдин концертине келгиле деп көчөдө сүйлөп кетип барат анан. Баары бир да ошочу. Азыр бүгүнкү концертте Найзира Токона билейт. Деп уже баары бир болуп калган да, эң аягындачы. Анан башында болсо уже концерт маалында мындай ары карап тургулачы, кийинип алалык деп ушундай уяласың го. Анан уже эң аягында уже чарчап каласың да, караса деле карабаса деле эптеп кийинип алып кетпей салыш керек да, ошондой учурлар да болот. Сонун учурлар аябай сонун болду. Концерт башталгыч чакта сыртта өзүнчө дискотека кылабыз, ошол чыгармачылык депчи. Мындай сонун күндөр да. Тарыхта калды. Тарыхта калды. Чага жакшы бир күндөрдү салып болгон экенсиз. Ооба. Неге өкүнөсүз, неге сүйүнөсүз? Айтып коет го, өткөнүшкө өкүнбө, келешке кекеңбе деп. Мен өкүнүп бармак тиштеген учурларым деле болгон эмес экен. Азыр мындай жалгыз калганда ойлонуп калган учур болот го. Мен эч нерсеге өкүнбөйм, баардыгы болуп жаткан учур менен жашаш керек деп ойлойм. Азыркы тапта дагы мен баягы башыман ушундай сыноо өткөндөн кийин дагы
өзүмдү баалап жашаганга, өзүмөн эч нерсе аябаганга, баягы учур менен жашаганды үйрөндүм. Эч нерсеге өкүнбөйм. Ошол сөзүңүзгө кыстырма, өзүң сүйүп, азыр бүт эле психологдор, Instagram барактарын ачсаң эле өзүңдү сүй, өзүңдү биринчи орунга кой, өзүңдү сүйсөң баардыгын сүйө аласың дегендей сыяктуу чакырыктар абдан көп нерсе чыгат. Анан өзүңдү сүй десеңер көбү эле мындай өздөрү мындай эгоист катары болуп калбайсыңарбы? Жок. Силер аялдарды өзүңөр үндөп атасыңар деп калат да. Сиздин сөзүңүз менен өзүңдү сүйүүнү түшүндүрүп берсеңиз, сиз кандай түшүнөсүз ошол сөздүн маанисин? Өзүңдү сүйүү деген бул эң биринчи ден соолук. Ден соолук болсо сен сулуусуң, сен күчтүүсүң, сенин колуңан баардык нерсе келет. Бул менин эң биринчи баягы оорубай жүрүп ушундай башыма келип калгандан кийинби мен азыр кичинекей бир жерим беспокоить этип калса сразу барып көрүнгөнгө аракет кылам. Анан албетте өзүмдү эркелетем. Өзүмдү сүйүп дегенди мен ушинтип эметем. Мисалы кетип баратып эле ойлонуп калам да, мисалы мен ушул нерсени алып кийишим керек деп кыялданып калган нерсем барам, алам. Мурда болсо, ал ошого андан көрө кыр жаздырып алайынчы же ушуга андан көрө башка нерсем кемтигимди бүтүп алайынчы деген учурлар болуп калат да. Мен азыр антпейм да, ошо. Өзүмдү карайм, өзүмдү сүйүп, өзүмдү эле ойлоп отура албайм албетте. Бул баягы жеке мындай айтып атпайсызбы, эгоист болуп калбайбы депчи. Бул эгоисттикке деле жатпайт. Бул болгону адам өзүн сыйласа, тегерек четиндеги адамдар дагы ошол адамды сыйлайт деп түшүнөм да. Ооба. Өзгөнү да сыйлайт, ооба. Назира, балаңыздагы кылык чолуктар кимге окшош, канчага болуп калды? 4,5 жашта азыр. Кылык жоруктары барды сиздегине, апаңыз да айтпабы, ой, Назира, сен да ушундойсуң деп. Мамам айтып калат, мындай уулум эме да, шайыр. Мен өзүм шайыр адам катарын табайм. Шайыр адам катарын толуктайм. Баламдын мүнөзү ошол жерин окшоштурам. Анан бат эле унутуп калат. Мисалы урушуп койсоңчу, мен ошондойм да. Бирөө мен урушуп кетсем деле, балким жолдошума тарынып калган учурларда эле, мисалы унутуп калам да, эмнеге тарынганымды. Анан унутуп калып эле сүйлөп кеткен учурларым болот да. Мүнөзүңүз чорт мүнөзбү же бат эле эметип кетесиз? Бат эле жазылып кетем ошондой, айтып атпаймынбы? Эмне Сиздин күйөөңүзгө пайыз болот. Ооба. Ал мен ушул эмемди билет деп койбоймунбу? Ошон үчүн мындай тарынтып алса дагы, ал тарынткан учурда дагы мен бат эле унутуп калам. Кечиримдүүмүн да, мындайча айтканда. Чайы дагы даяр болуп калды, Назира айым. Келиңсеме, жалпы замандаштарды экранга жакыныраак чакыралы. Ушул даамдап көрбөсөңүздөр дагы жытын сиздерге экран аркылуу берүүгө аракет жасайлы. Чыттап коюңуздар деп. Сону караңыздарчы, коймактардын түсү, мынакей салаттын жасалышы, бул да болсо аялдын өзүнүн ашканасына болгон тыкаттыктын бир белгиси. Келиңсени чогуу даамдап көрөлү. Келиңиз, эң биринчи сиз ооздуп бериңиз, анткени бул сабатты мен жайып жүрөм. Замира көз мындайбыз да, чындыкты эле айтасыз. Жакшы болсо жакшы деп эле айтасыз, ачык. Ачык. Ачык эле айтасыз. Азыр Замир дагы даамдап көрөт. Чайыңыз вообще сон болуп турду. Сон болуп турбу? Ананастын даамы укмуш чыгып турду. Эми Замир байке даамдап көрсүн эле. Балким Замир байке жакпай калды го. Сүймак аябай шаң болуп тур. Аш болсун, айчиле. Домашний, да? Өзүнүн найзик колдору менен жасаган дери. Өзүнүн найзик колу менен жасаган. Ооба. Соң болуп тур. Жасап көргүлө. Эфирдин алкагында сөз түрдө рецептти жазып коебуз. Ооба. Бунун негизи ичине начинка дагы кылсак болот да. Бирок мен ошо начинка жөнүндө ойлонбой калыптырмын. Ачыгын айтканда, мен ичине начинканы творогко каймакты аралаштырып, бир аз сахар кошуп, ичине ороп, ошону аябай жакшы жейт. Жолдошуңузга сиңдирүүгө окшосо түрдүү тамактар. Ооба. Жолдошуңуз менен болгон мамилеңиз? Жолдош менен болгон мамиле Мындан көбү өсүп жатабы? Кайсы бир этаптарды өтүп? Этаптарды бул жанагы ошону да кошуп кетем деп унутуп калыптырмын, жана сүйлөп атып. Башыңа оорур сыноо келгенде дагы жолдошуң да сыналат экен да, негизичи жолдошуң да сындан өтөт.
деген сөз бар го. Анда да бир сындан өткөн, жанымда, ар дайым жанымда болду. Ооруганда көтөрүп жүрдү. Баягы баса албай калган кездечи. Анан ушунун өзү ушул эмеден кийин баягы көп адамдарда баягы кайсы бир жака дагы интервью бергем, ошол кезде дагы комментарийлерден окуп калдым. Ушунун өзү дагы сүйүү болсо керек деп ойлойм да. Бул сага болгон мамилеси, сен ошол кезде карап, балким башка күйөөгө тийсем, балким да, мындай оорукчанын аял кереги жок деп. Анткени ушундай мага ошол оорудан кийин ошол интервьюдөн көп адамдардан кат келди да, көбүнчөсү аял затынанчы. Мени ушинтип ооруп калган кезде кайын журтум кетирип салышкан, азыр жашабайбыз, мени мынтип колдогон эмес деген айымдарды көп уктум дагы, окудум дагы, аябай боорум ооруду да. Чындыгында баягы мени Кудай ушундай аялдык бакыттан кем койбогонуна ушунчалык чын жүрөгүмөн ыраазы болом. Анан ар бир айымга каалайм ушундай кайнене, ушундай кайын журт жолдоштук каалайм. Жакшы. Эми ушундай даамдуу тамактын үстүндө бир жүк болсун деп бир ыр суранайлы. Андан соң биринчибизди улантып бышырайлы. Эфирди жыйынтыктайлы. Ооба, элдер ташап кетти го дейсизби? Мен курсагым ачты. Курсаңыз жаман жеңиз келип атат. Отуруп жейли да. Да, аккуратно жеп узучу болбойт го. Ооба. Отуруп да чай ичели. Ооба. Кайсырдыр дайым ошо сагадан кийин эле дагы бир обон чыгаргам. Жанымдын жарымы деген. Булар кимге арналат? Булар баягы студенттик кезде эле мен негизи ырларымды эч кимге деле арнабайт экенмин. Да коюңуз. Эмне болду эле да койбойсузбу? Ошол кайгылуу ырлар өзүмдүн баягы жан дүйнөмө жакын экен. А бул жанымдын жарымы дегендер бул кайгылуу эмес. Бул тескерисинче бирөөгө сүйүүсүн арнап, баягы бактылуу сүйүүнү элестеткен. Анда ошолордун кайырмасын ырдап берейин. Сөзү Махабат Молдалиеваныкы, ону өзүмдүкү, жанымдын жарымы. Кагылайын караныңдан, үмүтүмдү өчүрбө, сага деген бир сезим бар, бир учкун бар көзүмдө. Кагылайын караныңдан, азыр жырдап коюңуз кошулду. Үмүтүмдү өчүрбө, сага деген бир сезим бар, бир учкун бар көзүмдө. Көзүмдө. Кетип калды. Элестетиппи? Биздин менен эмне болду деп. Так, ойлонуп көрөйүнчү деппи? Жакшы, замандаштар, коштошойлу эми. Назира айым сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Бүгүн биздин Дам программабыздын коногу барыбызга белгилүү маданияттын мыкты кызматкери Назира Токонова болду. Сонун маек куруп берди. Сөз түрдө баш багып, лайк басып жана комментарий бөлүмүнө бир жакшы комментарий жазгылачы. Алтындар эмне эле жаза бересиңер? Тим эле тирүүлөп кууруй берет, тим эле комментарий эмне басып жаман жазып. Андан көрө биздин каналдан отписка болуп кеткиле. Андай жаман комментарий жазгандан көрө. Билесиздер, ушул эмгекти жасаш үчүн 6-7 саат убактысы кетет. Анан Замир барып монтаждайт, анан толгон токой колдордон сыноолордон өтүп туруп, анан биз расмий каналыбызга жүктөйбүз. Назира айым бизге сонун куймак жасап берди. Арадан бери сонун салат да жасап берди. Ар бир айымдын муздаткычында эле турат экен, акем. Менимче чөнтөгүбүзгө ылайыктуу эле салат. Абдан ыраазымын ошол. Дасторконго да мындай берекелүү, мындай көрүктүү көрүнөт экен. Келиңиз, бизди көрүп жаткан жалпы айымдарга, менин катталуучуларыма бир калоо тилек айтып койсоңуз. Эң биринчи сизге чоң рахмат. Сиздин ушундай даам программаңызга мени чакырып, ушундай сонун конок кылып атканыңызга чоң рахмат. Андан кийин болсо ушул Назира эженин ушул программасынын катталуучуларына сиздерге дагы ыраазычылык арасынан сурап чакыртканыңарга. Андан тышкары албетте сиз айтып атасыз, ушундай көп жөнөкөй эле продуктылардан ушундай сонун салат кылып жасап койсо болот. Бул оп оңой. Анан албетте бул интервьюга дагы балким терс баягы сөздөр, комментарийлер сөзсүз түрдө бир адам жазат да. Ал адамды билем. Ооба, жок, ал адамды жок, мындай общий алып караганда ооба билем. Бирок
жакшы сөз жан эргетет, жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгыптыр деген сонун сөздөр бар. Келиңиздер ар дайым бири бирибизге жылуу сөз сүйлөшөт өбүз. Бул жашоо кыска, аз. Ушул аз жашоодо саз өмүр сүрөлү. Бири бирибизден жакшы сөз аябайлы. Мен баардыгыңыздарга ушул сөздү кааламакчымын. Келиңиздер жылуу сүйлөйбүз. Жылуу мамиледе, жылуу сөз менен сонун күндөрдө жакшы болуп. Ушундай эфирлерден жолугуштуралык. Ооба, жакшы. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин расмий YouTube каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Комментарий бөлүмүнө сиздер биздин эфирден кимди көргүңүздөр келет. Сөз түрдө калтырып кетиңиздер. Анткени сиздердин билдирүүңүздөр биздин канал үчүн абдан маанилүү. Чоң рахмат, көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Келгиле.